Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Сабакка даярсыңарбы? Маанайларыңар жакшыбы? Анда баштадык. Силер менен Көксал Токтон атындагы орто мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими Балдакажиева Айнура Тургуновна. Бүгүнкү сабагыбыз мамлекеттик тил майрамынын 31 жылдык мааракесине арналмакчы. Кыргыз тили Кыргыз Республикасынын негизги калкы болуп эсептелген кыргыз улутунун тили. Кыргыз эли Борбордук Азиядагы байыркы элдердин бири. Анын тили да байыртадан жашап келе жатканы талашсыз. Кыргыз тили бүгүнкү күндө түрк тилдеринин ичинде жазмасы өнүккөн, адабий тилдин нормалары дээрлик такталган улуттук тил катары өнүгүүдө. Мына ушул өнүккөн, кооз, татынакай тилибизди жерге таштабай, туу тутуп, аздиктөөбүз зарыл балдар. Балдар, тил бар үчүн улут катары жашап жатканыбызды ойлодуңар беле? Эмесе, ушул мен сунуштаган ролик аркылуу кыргыз улутунун баркытуу, наркытуу каада салттарын үйрөнөсүңөр. Шаңшытып куш салган, айгайлап жоо кууган, ат жалында чоңойгон, күлүктү тандап минген, душманды сүрү менен жеңген ата бабаларыңар кыргыз деген элден. Ошондуктан мен Кыргызстанды сүйөмүн деген сөздү көбүрөөк айтып, мээримиңерди мекениңерге беришиңерди сурайт элем. Кыргыз тилде сүйлөймүн. Кыргыз тилге урмат көрсөтөмүн. Баарыңарды эне тилди урматтоого дагы бир жолу чакырып кетем. Тил бар үчүн улутсуң, тилиң менен улуксуң деген сөздөр бекеринен айтылбаган балдар. Баарыңарга ийгилик каалап, Кыргызстанды, кыргыз тилин өнүктүргөн инсандардан болушуңарга ишенемин. Кийинки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.